Саламатсыңарбы балдар? Силер менен Ташкөмүр шаарына караштуу Кызыл Алма айылындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч класстын мугалими Жуманазарова Айтбери Култаевна. Балдар, бүгүн биз силер менен мекен таануу сабагын өтөбүз. Темабыз жаратылышты сактоо. Жаратылыш бул бизди курчап турган чөйрө. Өсүмдүктөр, суулар, жаныбарлар, тоолор, булардын баары жаратылыш болуп эсептелет. Жаратылыш биздин жандуусубуз. Анын биздин жашоо тиричилигибизде орду чоң. Ошол себептен адамдар жаратылышты коргошот. Адамдын жердеги ишмердиги, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурушуна кыйындап баратканына алып келди. Күн сайын жер жүзүнүн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жаткан окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кыргызстанда жок болуп бараткан жаныбарлар: илбирс, карышкыр, тоо эчки аркар, кадимки сүлөөсүн, Орто Азия ташбакасы, ак чардак, тоодак, торна, кузгон, коркулдак акку, ошондой эле айгүл гүлү. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги биринчи кезекте алар аймагында жашаган мамлекетке жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындардын 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө корголуусунда турат. Корктар бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Балдар, силерге жалпы суроо бергим келет. Биринчи сурообуз: Кыргызстан кандай өлкө? Бизге баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстан бул түрдүү жаныбарларга, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөргө, канаттууларга бай өлкө. Кийинки сурообуз: Кыргызстанда кандай жаныбарлар бар? Азаматсыңар, туура. Кыргызстанда илбирс, тоо эчки аркар, кадимки сүлөөсүн, карышкыр жана башка жаныбарлар кездешет. Жаратылыш деген эмне? Туура балдар, жаратылыш бул бизди курчап турган чөйрө. Балдар, чарчап кеттиңер окшойт. Анда эс алуу мүнөтүнө кезекти беребиз.